Азыр саап, анан эчки сүт аябай витаминдүү болот да. Ошо бышырып балдарга берем. 60 жаштагы пенсионер Марипат Усманалиева үчүн эң баалуу нерсе бул убакыт. Анын иш күнү эртең мененки саат 5тен башталат. Мә. Чегиле. Малдын сырын жакшы билген Марипат эже 8 жыл мурун Алай районунан Ошко көчүп келген. Анда анын байлыгы болгону 7 эчки эле. Үй алып үй бүлөсүн багуу үчүн бааргер ишкердүүлүгүн баштаган. Былтыр апрелде алдым, апрелдин этегинде. Май, июнь, июль бактым да 3 ай. Анан ошол 3000ден алдым эле козуларды. Алып туруп 3 ай багып эле кайта 6000, 7000ден саттым. Биринчи ишин баштаганда Марипат эже 5000 сом микрокредит алып, эчкилерди өзү тандап сатып алып келген. Сүттү уйдун койругу узун болот дагы, буралып какашланып турат да. Ошондон билем да айырмаларын. Эчкилер да ошондой, мына тапырайып, жош болуп, ушундай жакшы турган эчки, жакшы көз карашынан эле байкайм. Анан желинин кармап көрөм дагы, бул сүттүү чыгат, жакшы эчки деп алып келем да. Азыр Марипат эженин короосунда 50дөн ашык майда жандык багылат. Ушуларга аябай мээрим төгөм, ушундай баалама мамиле жасагандай мамиле жасайм да. Ооруп калса кадимки адамдын баласын дарылагандай дарылайм. Амаксасилин алып келип укол жасап, амаксасилинден берип, эким алып карап, май ичирип коем аркасынан жөтөлүп калса. Эчкилердин аты бар, анан желини бар экен го, сүтү барбы? Баласы кичине да. Анан эрте көккө тойгондо 3 литрге, 4 литрге чейин жетет да. Мына 15 улактын 15 апасы болсо бардыгы салат. Мал багып, аларды сатып Марипат эже өзү 3 улун жогорку окуу жайларга окутуп, үйлөп жайлаган. Дадага алайын чөжөлөрү. Менчи. Мен. Азыр чай коюп берейин, Азыр эже 7 неберелүү болуп калды. Аларды да чоңойтуу үчүн ишкер апанын дагы бир топ тапканы бар. Мал чарбасына сырткары ал 6 жылдан бери Казакстандан дүрбө алып келип сатат. Жанагы военный кызмат иштеген балам ошол баштап берген да. Астрахандан алып келген 2 дүрбө. Бери келгенде кыйналдык чындыгындачы. Кичине иш болсо болбойт экен, пенсия аз ал убактан. Ошол бала алып келип 2 дүрбүн сатты 2000ден. Болот экенде анан Бишкекке барып таап келди, анан барахолкалардан жанакындай союз дүрбүлөрүн алып келип сата баштады. Анан балам военныйга ишке кирип кеткенден кийин бул кесип мага калып калды. Дүрбүлөрдү көбүнчө малчылар жана мергендер сатып кетишет. Марипат эженин туруктуу кардарлары да жок эмес. Ар бир базарда, ар бир күндөрү ош калып түшкөн вокзалдарда сатам, чоң алайлыктар алат. Аларды эле бир алганда 3төн 4төн алып коюшат. Кээде мени алып кетип сатышат. Оптум алат. Бир алганда былтырлары 20дан 30дан алып кетип атышты менен. Жаңы көчүп келгенде жолдош экөө 4000 сом пенсиясын жетиштире албай кыйналган күндөрү азыр артта калса да, 60 жаштагы айым тынымсыз аракеттенет. Чакырчылыктан чыгыш үчүн эмгектениш керек. Элдер акча табаздар Россияга кетип атат. Россия мен ушул жерден эле таап атам. Мына үйдү алганда 60 000 карыз болуп калганбыз. Жолдошум айткан, мени алып келдиңби Алайдан, төлө өзүң деген. Мен келбейт элем, мен Алайда жашайт элем деген. Алайда иш жок. Мен пенсия чыгып калдык. Аз пенсиялар аябай. Анан болуптур дедим. 60 000ды төлөдүм. Келиндерди алып атам катар эле. Ишкердүүлүгүн Марипат эже пенсияга чыкканда 50 жаштан өтүп баштаган. Азыр ишкер айым үйдө отурган кошуна келиндерди чогултуп, кийиз жасоону үйрөткөнү турат. Мына тиги койлордун жүндөрүн аябай чогултуп алгам 2 жылдыгын. Ушуларды кийиз жасайын деп атам жакында. Мына аялдарды үйрөтөйүн деп атам, айылдагы аялдарды. Бу жерде койлордун жүндөрүн өрттөп берет экен. Кыркып тур элечи. Мен өрттөбөй, жылда ошо керектүүлөрүн жазгы күзгө бөлүнөт да койдун жүндөрү. Ошо бир подругаман алдым, күзгү козулардын жүндөрүн бүт. 1-2 каптай. Аларды жууп койгом, ушу аялдарды үйрөтөйүн деп атам, бекер үйүндө отурган аялдар. Учурда Марипат эже дагы микрокредит алып, кошумча 30 баш кой алууга даярданып жүрөт.